жүзү боюнча. Бул системаны Атамбаев түзүп кетти, өзүңөр билесиңер. Бир топ кишилер отуруп калды түрмөгө. Азыр деле биз билбейбиз, эмне себептен отурду бир тобу. Кыргызстанда мачо саясаты мындай күч алды да. Өтөлү бизде балдар, эркек балдар үчүн өстүрөт экенбиз. Токмоктоп, бири-бирин уруп, күч менен күч эле иштейт биздин Кыргызстанда. Күчтөн башка иштебей калды эчтеке. Ошондуктан мына мен айтат элем, азыр жогорку сот ушул күндөрү Ташиевди, Садыр Жапаровду, Мырзакматовду актады. Таптаза кылып актап чыкты. Мен кайрылат элем азыркы биздин бийлик башкаруучуларга. Эмне себептен анда мына азыр болсо бир топ башка саясатчыларга, мейли ал Текебаев болобу, Дүйшөн Чотонов болобу, ошондой эле Талгарбеков болобу, Марат Султанов болобу, Кубанкадыров болобу, Салянов болобу, ушулардын баарын мен ушундай талабым да, өтүнүчүм да ушулардын иштерин так жанагындай үстүңкү айтылган адамдардай кылып карап чыгыш керек. Мына биз вообще ушундай замкнутый круг өч алуудан биз чыгышыбыз керек. Ошол саясий конкуренттик системага жакын болот. Мен баарыңыздарды чакырат элем, ушу биз шайлоого даярдыкты жиберди жүргүзөлү да, шайлоодо таза өткөзгөнгө аракет жасайлы. Рахмат. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу жарандык коом, урматтуу Роза Исаховна. Баарыбызга белгилүү болгондой, шайлоонун жыйынтыгы менен партиялар эле эмес, катышкан партиялар эмес, жарандык коом жана эл наразы болду. Себеп дегенде шайлоонун эрежелери туура калыптанган эмес, ошол шайлоонун калыптанбаган эрежелери дагы бузуу менен шайлоо өткөнүн эч ким бүгүн тана албайт. Бул болгон факты, кечеги болгон бул окуя. Биз бир топ депутаттар мурда эле сунушталган, жарандык коом дайым коңгуроо кагып айтып жүргөн, буга чейин бир топ группа депутаттар сунуштаган 3%, 5% пайыз сунуштаган депутаттарыбыз 6-чы созукта сунуштап келишкен. Ал керек болса палатага эмес, комитетте каралбай бүгүнкү күнгө чейин асылып турат. Биз анын жыйынтыгын көрдүк. Шайлоодо бул 7% бир топ көп экен. 7%ды биз 6-чы созуктун депутаттары колдоп бергенбиз. Анын ичинде мен дагы бармын. 5%, 3%ды колдогондордун бирөөсүмүн, бирок ошол мезгилде тилекке каршы ошол палатадагы мындай атмосфера 9-дан 7 деп туруп алышкан. Айласыдан биз 7-ни колдогонго аргасыз болгонбуз. 3%, 5% дегендер азчылык болуп, ошол жерден кыйкырган бойдон калган. Жыйынтыгы кечеги шайлоону көрсөттү. Бүгүн биз шайлоо жыйынтыгы таанылбагандан кийин 1 айдан кечиктирилбес убакытта шайлоону жарыялаш керек. 60 күндөн кечиктирилбей шайлоо өтүш керек. Бул мыйзам, буну эч ким буза албайт. Ошого тилекке каршы биз тез бул мыйзамды кабыл алууга кириштик. Бул жерде көп нерселерди өзгөртүш керек. Биз негизги 3 маселеге токтолдук. Сиздер айтып аткандай, порог 3%, 1 миллион сом жана форма 2. Форма 2 убагында Өмүрбек Чиркешевич күбө жакшы ойлор менен кабыл алынган. Алда талаш болгон, бирок ички миграция 10 жылдап, 15 жылдап Бишкекте чүйдө жашаган нарындык, оштук же жалал-абадтык же көлдүктөр алар кантип шайлоого барат, алардын укугу эмне болот деген жакшы ой менен биз ушуну кабыл алганбыз. Тилекке каршы андан аша чабуу пайдалануу кечеги окуялар, 15-жылкы окуялар көрсөттү. Биз
азы дагы талаш бар. Анда алардын укугу эмне болот, студенттердин укугу эмне болот деген талаш бар. Бирок ага карабастан биз форма 2-ни жокко чыгарууга биз аргасыз экенибизди турмуш көрсөтүп атат. Бул 500 000 шайлоочунун ташылганы, шайлоодон бир күн мурда жанагы шайлоо участкына жете албайм, ооруп атам, төшөктө жатам дегендердин дагы нормасы бар. Бир күн мурда шайланыш керек, бир 2 күн мурда. Ал дагы 100 000 шайлоочу шайланган. 100 000 деген бул дагы бир эле шайлоо башталды эле ошо 3 партиянын чөнтөгүнө түшкөн. Андан кийин 500 000, 400 000ге жакын адими ресурс, 1 миллион шайлоочу 3 партиянын чөнтөгүндө. Андан сырткары акча башка нормалар менен албетте 107 мандатты 3 партия алып койду, 13 мандатка 13 партия салгылашты. Бул деген теңсиздик, бул деген эркин атаандашуу эмес, бул деген басмырлоо. Биз ошого каршы жок дегенде ушул 3 тез аранын ичинде ушул 3 норманы киргизишибиз керек. 3% себеп дегенде 1% деген мен пайызы жок болсо, 0 болсо деле колдомокмун. Бирок партиянын ичинде, то есть парламенттин ичинде ушундай көз караштар бар. Жок дегенде 5 деген талаш бар. Биз 3тө турабыз азырынча. Сиздерден колдоо күтүп атабыз. Бүгүн площадка түзүп бергениңиздерге чоң рахмат. 3 менен биз бүгүнкү күндө мыйзамды биринчи окуудан комитеттен араң өткөздүк. Эртең пленарка болот, андан өткөзүп, анан экинчи, үчүнчү окуудан тез аранын ичинде өткөзүп берсек, центральный избирком ушуну күтүп атат. Шайлоону жарыялаганга булар дагы милдеттүү тез арада жарыялаш керек. Биз буну менен чек болбошубуз керек. Келечекте биз жана сиздер азыр презентация кыласыздар, жанагы презентация кылабыз деп атасыздар. Түз шайлоо. Бийликтин ээси бирден бир эл. Элдин шайлоо укугун биз алып койгонбуз. Депутаттарды шайлоо биз списокти шайлайбыз. Тегебаев менен Сулаймановдун сунуштаган списогун. Андай болбош керек. Андаматнатныйдын бир алмаштыруу жолу бул списоктогу кандидаттарга түз шайлоо. Биз ошону өткөзүш керек. Бул мыйзамды биз сунуштаганбыз. Ал дагы асылып турат, даже комитеттен каралган эмес. Жарым жылдай асылып турду ошол жерде. Бүгүнкү күндө турат. Буга дагы каршы болушкан. Келечектеги 7-соттун депутаттарынын негизги эң биринчи мыйзамы ушул болуш керек. Эгер биз ошо парламентке жетсек, биз ошону өткөзгөнгө аракет кылабыз, өткөзөбүз. Андан ары жергиликтүү бийликтин айыл өкмөттөрдү түз шайлоого барышыбыз керек. Шаардын мэрлерин түз шайлоого барышыбыз керек. Ал эле эмес, мектептин директорлорун, ата-эне менен мугалимдер коллективи шайлаш керек. Биз элге шайлоо, тандоо укугун кайтарып бербесек, ушул көрүнүш боло берген. Буну көрүп атабыз. Бул жерде баарыңыздар жакшы билесиздер. Эмне үчүн бүгүн эле Сулайманов айтып калды деген көз караштар дагы жок эмес. Мен дагы ошо 10 жылдан бери ошо саясатта жүрүп, ошолор нормаларга добуш бергендердин биримин. Тилекке каршы, ошол мезгилдерде да каршы болуп, аздык кылып келгенбиз. Үнүбүз катуу чыкпаса дагы, бүгүн катуураак чыгып атканы мына тарыхта акыркы күндөрү болуп аткан окуялар бизди андан ары эсе чыңалтып, бизди шыктандырды. Менин тарыхый миссиям эртеңки 7-Созовго прогрессивдүү жаштарды алып келип, ошолорго мынау тоскоолдуктарды жеңилдетүү. Бир эле бир болдон эмес, башка партиялардан, бүт жактан прогрессивдүү күчтөр парламентте болсо, толук ишенем, андан аркы мына пландардын баары ишенет. Биз шайлоо маданиятын, шайлануу маданиятын калыптандырбасак, бизде алдыга жылыш болбойт экен. Шайлоо эрежелерин дайым бурмалап, бир эмес мына 3 революция болду. Биз дагы деле өзүбүзгө келбей атабыз. Биздин бийликке келгендер дайым унутуп, кечеги күнү унутуп, эртеңкисин мындай эстебей атканы тарых көрсөттү.
Менин оюмча, жарандык коом, сиздердин үнүңүздөр бүт жака жетип атат. Сиздерден дагы биз колдоого муктажбыз. Бүгүн ушундай площадка түзүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми жанагы партиялар, жаш партиялардагы үн катышын биз суранып келгенбиз, кайрылуу жасаганбыз. Эртең пленардык заседанияда депутаттардын көпчүлүгү активдүүлүгүн көрсөткөнөт деп мен ишенем. 3%ды биз өткөзгөнгө аракет кылабыз, а 1% сунуштаган депутаттар дагы жок эмес. Мына Жанар Акаев мени жакалап атат. 1% десеңиз эмне болосун, 1% кылбайсызбы деп. Ушундай маселе бүгүн күн тартибинде турат. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз ушул жасаган ишибизди сөзсүз аягына чыгарабыз. 5% дегендерди биз бүгүнкү күндө алар менен ар бир менен сүйлөшүп атабыз. Тилекке каршы бир аз алар көпчүлүк болуп атат чындыгында. Палатанын ичинде көпчүлүк. Негизги маселе президентте же премьер-министрде эмес экен. Маселенин баары парламентте экен. Чындыгын айтышыбыз керек. Ошол парламенттин өкүлү катары биз парламент алсыз, парламент биз кошаматчы, биз парламент биз ушундай иштерге көнүп алыппыз. Чындыгында мен көргүм келет келечекте прогрессивдүү, акылы тунук, таза жаштарды. Ошон үчүн ушул шарттарга барып атам. Рахмат сиздерге. Легитимдүү бийлик бул стабилдүүлүктүн, өнүгүүнүн, ынтымактын негизи. Легитимдүү бийлик болуш үчүн эркин шайлоолор болуш керек. Узурпация деген өтө оор кылмыш деп Конституцияда жазылган. Узурпация деген эмне? Күч колдонуу аркылуу же башка мыйзамсыз жолдор менен. Мен же башка мыйзамсыз жолдор дегенди баса белгилегим келет. Жолдор менен бийликти же кимдир бирөөнүн укугун ээлеп алуу бул узурпация деп аталат. Октябрда парламенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбеков өзүнүн кол алдындагы бир нече партиясы менен бийликти мыйзамсыз ээлеп алууга, бийликти мыйзамсыз жана башка жолдор менен ээлеп алууга аракет кылды. Баарыбыз билебиз, массалык подкуп болду, административдик ресурс ачык колдонулду, криминалдык ресурс колдонулду, жана башка ресурстун түрлөрү колдонулду. Эркин шайлоо боюнча сөз болушу мүмкүн эмес. Мен жана эркин дегенди бекер айткан жокмун да. Адамдар эркин өз көңүлүнөн тандап алса, биз туурабы, туура эмес деп эстен элдин айтканын тандашыбыз керек. Эл эркин болгон жок. Ошон үчүн элдин бир бөлүгү нааразы болуп чыкты, экинчи бөлүгү алардын үйүндө отуруп колдоду. Каршы болгон жок. Биз ошол кайталанбасын үчүн бүгүн эркин шайлоолорду камсыз кылышыбыз керек. Эркин шайлоолорду подкуп, коркутуу, үркүтүүлөргө борбордук шайлоо комиссиясы эле эмес, бүтүндөй мамлекеттик бийлик органдары, милиция, сот, прокуратура, ГКНБ, анан эң негизгиси биз коом активдүү катышыбыз керек. Болбосо борбордук шайлоо комиссиясынын колунан эч нерсе келбейт. Азыр дүйнө өзгөрүп отурат. Мына социалдык сектор адамдарды мобилизация кылып, жана аларды бириккенге шарт түзүп берди. Үйдө отурганда ма хозяйкалар деле биригип, коомдо ушул пикирди аныктап коюп отурат. Мурун үйүнөн чыкпай, өмүрүн ушундай чоң күчкө айланып отурат. Мына ушундай шартта, урматтуу туугандар, шайлоо босогосу минимум болуш керек. Дүйнө өзгөрүп турат, биздин мыйзам чыгарууда ошол өзгөрүүдөн артта калбаш керек. 3%, 1% кылып төмөнчүрүп, анча-мынча күчү бар, колдоосу бар партиялар, коомдук уюмдар парламентте өкүлгө ээ болуш керек. Ошону мына эл аралык уюмдар дагы ошол 3%, андан төмөн процентти сунуш кылып отурат. Биз андан артта калбашыбыз керек. Көп айтат, эмне үчүн 3, эмне үчүн 4, эмне үчүн 5 деп. Пропорционалдык системанын 140 түрү бар. Мен дагы бир жолу кайталайм, 140 түрү бар.
Biz bir türü Bakı'yı kaldırıp ketken türün elе, şunun aylanasında elе talkılap жүрөбүз да. 140 türü var. Biz Kırgızlar 141. türünü oylap tapsak bulur. Özümüzge layıktaştırılıp, bugünkü zamanга layıktaştırılıp. Oşonun bir tömönkü barьердин босого, анан залог күрөөнү төмөн түшүрүү. Бул карапайым жаш партияларга, жаш адамдарга, жаңы адамдарга парламентке келгенге жол шарт түзүп берет. Авангард, келечек, адатта бул аз болот. Анан кийин көбөйөт. Biz ошол булар аз экен, 6-7 ош алат экен. Муну өткөрбөй эле коелук деп, балким өзүбүздүн келечегибизди бизге келген бакыттын босогодон киргизбей эшикти жаап аткан болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондой күчтөр бүгүн биз сөзсүз түрдө эшикти ачып, өзүбүздүн келечегибизди, бактыбызды керек болсо күтүп алгандай болуш керек. Мен бул мыйзам долбоору бүгүн өтө актуалдуу деп эсептейм. Бүгүнкү жаңы бийликте эски бийликтин катасын кетирбестен ушул мыйзамды колдоп бериш керек. Рахмат.